say açılıp gülük salıp sevimliye can günüm bir yer gidip iyiyim biledi gülümden dolup orbum çıkıp dövülsün iyiyim bir geç yolup sınmadığım milletim. Hoş geldiniz. Gel. Dur göz gel. Hoş gelipsiniz kadirli konaklar. Armanız kudalarılar. Amansızlar bu kudalarıyla. Var bolunuzlar. At kölükü gördü böyle aman esen gelip aldınızlar mı? Kudayla şükür aman esendiniz. Bağırız geldik oşoy. Emi nastorkonga bata verip koyalım. Amin. Başka bereket, başka dövlet versin. Bala bakmadan günü güçün görgüler. Hiç nersedен kем болбогула. Сыйыңар сый менен кайтсын. Дастарконуңар береке берсин. Мал жаныңар аман болсун, дастарконуңар толсун. Улууңардын урматын көргүлө, кызыңардын кызматын көргүлө. Amin. Kafanızda raş olsun, aşınızlara bereke versin. Tatlıbayı cep içinize, öz yüzünüzde yıkamaksanıza, hada ki dasatmaz karanızda, layık öz olmanıza da aşk giysin. Soğuk sabahında cotkanın, su samırdın kımızı beklemez bir birlikte. Yol yürüp gelinizde, kımızdan altınızdan, kızlar. Ana ballar, emi önörüngördü körsetkülü. Bizning tirkemeden maqsadi
Кыргыз элинин улуттук тамагы боюнча кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды жөнгө салууга жасалган. Биз бул тиркемени Жотфор мобилдик тиркемелер консультанда түздүк. Бул тиркеменин артыкчылыгы бул жерде код жазбастан эле визуалдык инструменттердин жардамы менен тиркемени түзсөк болот. Бул жерде сиз Жотфор тиркемесинин интерфейсин көрүп турасыздар. Ал эми мен Jotform приложениясын түзгөнүн айтып берейин. Jotform онлайн формаларды түзүү үчүн конструктор. Ал компания Сан-Францискода жайгашкан жана 2006 жылы Айтеген Так тарабынан негизделген. Jotform PDF редакторду жана электрондук колтонууга чогултуу кызматтарын да сунуштайт. Жана 2023 жылдын сентябрында тараптанын 20 миллиондон ашык колдонуучусунун бар экендиги аныкталган. Биздин тиркемени кимдер колдоно алат? Биздин тиркемени кыргызстандыктар, туристтер жана ашпозчулар колдоно алат. Бул болсо биздин тиркеменин алгачкы бети. Бул жерде сиздер кыргыздардын улуттук тамактары жөнүндө жалпы маалымат алып, сүрөттөр галереясын көрсөңүздөр болот. Кийинки деген баскычты басып, категориялар бетине өтөсүздөр. Категориялар 3-кө бөлүнгөн: сүт азыктары, эт азыктары жана дан азыктары. Сиздер каалаган категорияны бассаңыздар, ал категорияга ылайык азыктардын сүрөттөрү чыгып калат. Ошол сүрөттөрдү бассаңыздар, алар жөнүндө маалыматтар чыгат. Биздин тиркемени көчүрүп алсаңыздар болот. Тиркеменин келечектеги жаңылануулары. Бул пикир калтыруу блогу, ингредиенттер боюнча издөө жана жаңы рецепттерди киргизүү. Менен даярдалган улуттук суусундук. Мал чарбасы өнүккөн байыркы көчмөн элдерде пайда болгон. Томуз алтайлыктар, башкырт, бурят, казак, калмак, каракалпак, кыргыз жана башка элдерде эзелтен белгилүү. Эң биринчи болуп томузду Орто Азиянын жана Монголиянын аймагында жашаган көчмөн элдер жасап башташкан. Суусамыр өрөөнүндө энолит дооруна таандык эчкинин терисинен жасалган баштыктар, идиштер табылган. Аларга кымыз коюлуп даярдалышы мүмкүн деген божомолдор бар. Биздин заманга чейин 424 жылдары байыркы грек тарыхчысы Геродот скифтердин кымыз ажытканын, аны жамаатташ жашаган көчмөн элдерден үйрөнгөнүн айтып кеткен. Ал эми орус окумуштуусу тарыхчы Даль 1943 жылы томуздун организмге пайдалуу экендигин байкап, томуз ичти муздатат, жаныңды жыргатат. Аны бир жума бою ичсе, кадимкидей күч кубат кошулуп, өзүңдү сергек сезип, күч кубат кошулуп, ден соолук чыңалып, эки бетиңе кызыл жүгүрөт деп айтканы бар. Химия курамында адам балл болушат. Алар сөктөрдүн өсүшүнө жардам берет, иммунитет чыңдайт жана белоктор менен камсыз кылат. Sütün himya kuramında may 3,2-3,6%, minerallar 0,7%, su aşı kilo 87%, belok 3,5%, jana laktoza 4,9%. Demek biz sütün himya kuramında көп түрлүү баалуу minerallar бар экендигин билдик. Жана сүттөн кымыз жасалат. Кымыз бул улуттук суусундук. Кымыз уй сүтүнөн ачылып, атайын менен даярдалат. Ачытылган идиштер ишегин иштешин жашыртат. Ал эми бээ сүтүн саап алгандан кийин анын үстүнө көрөңгүнү кошуп, сүт ирбеш үчүн узак убакыт бышат. Бул учурда сүттүн ачуу процесси жүрөт. Сүттүн ачуу процессинде кандай химиялык реакциялар жүрөрүн карасак, сүттүн курамында лактоза, глюкозага жана лактозага ажыроо реакциясы жүрөт. Кымыздын урушунда бир нече химиялык процесстер жүрөт. Сүттөн кымыз жасаганда сүт кислотасы жана спирт пайда болот. Мындан тышкары сүттүн курамындагы белоктор жана майлар өзгөрөт. Биз жогоруда сүт кымызга айланганда бир нече химиялык процессти карап чыктык. Сүттүн пайдалуу жактары: ашказан ишиги тракттын ишин жакшыртат, иммунитетти чыңдайт, уйку бузулууларды жеңилдетет. Ашказан иш эркек менен күрөшөт, семиздикке таасир этет. Бээ сүтүнүн курамында спирт көп болгон үчүн ал антибактериалдык касиетке ээ. Ал эми Борбордук Азиядагы
дагы бир укмуштуудай табак корот кантип даярдалганын элек. Корот жайкы мезгилде сүттүн бузулуусунан корготулуп, узак сактоо үчүн колдонулат. Булту жасоодо алдачкы кадам. Сүттү бышырып бүткөндөн кийин сүт жуулуу кезинде уйту кошулуп урутулат. Сүттү уйтулуп бүткөндөн кийин айранга айланат. Айранды биз чүпүрөк баштыкка куюп, суусун сарыктырабыз. Суусун сарыктырып бүткөндөн кийин сүзмө чыгат. Сүзмөнү биз тоолоктоп курут жасайбыз. Курут жасоодо ыңдуулук чыгып кетет. Ошон үчүн ал айлап сакталат. Сүттө казеин деген бөлүк бар. Негизги түзүүчүсү. Сүттү биз кургатканда андан сүйүктүн чыгып, казеин жана башка белоктор катыкталышат. Süt azıqları bu negizgi kuramı sütten turgan, kede qo'shimcha ingrediyentler qo'shilib tayyorlangan ichimliklar. Алар дамдуу гана эмес, пайдалуу жана тамак-аш рационунда маанилүү орунду ээлейт. Табигый сүт узундуктар: уй, тө, эчки, жебе. Сүттүн негизги курамы: су 87-89%, белоктор 3-4%, майлар 3-6%, углеводдор 4-5%. Süt майында А, Д, Е, К витаминдери бар. Ал эми сүттүн кандай азыктарды жасоого болот? Ушуну карап көрөлү. Каймак, быштак, айран, эчегей. Айран, быштак, каймак бул сүттүн бетине чыккан майлуу катмар, же атайын бөлүп алуу жолу менен алынган сүт азыгы. Каймактын пайдасы: энергиянын булагы, кальцийге бай, иммунитетти бекемдейт, теринин жана чачтын абалын жакшыртат. Быштак бул сүттөн жасалган, ачытуу жолу аркылуу алынган сүт азыгы. Быштактын пайдасы: белокко бай, кальцийдин булагы сөктөрдүн жана тиштердин бекем болушун камсыздайт, организмге жеңил сиңет. Айран бул ачытуу жолу аркылуу алынган улуттук суусундук. Айрандын пайдасы: организмди инфекциялардан сактайт, Д витаминине бай, диеталык тамактанууда колдонулат, жүрөк кан тамыр системасына жардам берет. Эчегей бул Кыргыздын улуттук сүт азыгы. Каймактар же сүттүн майлуу бөлүгүнөн жасалган дамдуу жана азыктуулугу жогору тамак. Эчегейдин пайдасы: энергиянын булагы, сөт жана тиштер үчүн пайдалуу, А витаминине бай, көздүн иммундук системасын колдойт. Altes und traditionelles Gericht des Libyschen Volkes. Sarmai, gegrillter Butter, die Blut, das Entfernen von Wasser, Mehlweizen und Milchzucker aus normaler Butter hergestellt wird. Sind fettgehalten. Schritt 1. Sahne gewinnen. Frische Milch 12-24 Stunden ruhen lassen, damit sich die Sahne absetzt. Vorsichtig mit einem Löffel abschöpfen oder einen Separator benutzen. Schritt 2. Sahne ausschlagen. Die Sahne in eine Schüssel geben, 10-15 Minuten ausschlagen, bis sich Butter von der Buttermilch trennt. Schritt 3. Sahne gewinnen. Die entstandene Butter mit kaltem Wasser spülen, um Buttermilchstände zu entfernen. 2-3 Mal wiederholen, bis das Wasser klar bleibt. Schritt 4. Formen und lagern. Die Butter mit den Händen oder einer Form formen, nach Wunsch Salz hinzufügen. Aufbewahrung. 9 Monate in Temperatur, 15 Monate im Kühlschrank. Was sind fertig? Jetzt habt ihr eure eigene natürliche und gesunde Sarmai, perfekt für Brot, Brei und Gebäck. Рахмат балдар, бар болго, өркөнүңөр өссүн. Караңгыда ак сурабайт, акты сатпайт, акка жылан да багыңан турат. Керемет, кымыз бузган кезге кабылыңыз да кудаган. Кудай жолуңарды ачсын. Абалдан кыргыз элибиз кымыз бузганда бата алышкан. Бата берип коюңуздар. Оми, сабаларга бут түшсүн, үйүңөргө өзүлбөй бут кирсин, бутка элешип бут кирсин, чана ачкан Кудайым береке айтсын, алыстагы тууган чаңкап келсин, ак байбичең бал чайкап берсин. Оми. Урматтуу коноктор, мага
дагы бир баты берип койбойлубу? Омин. Собуң мага, жаным Кудай жолуна, айым yüzdүү, ача туяктуу, арналуу малым. Сенде кеп жок, менде эт жок, адамзатмын анча эмес алым. Эрте жатып кеч калдым, Кудайым өзүң жалгагын. Омин. Биз азыр сиздерге Дагыстандын географиялык аймактар жөнүндө айта кетебиз. Кыргызстандын дан өсүмдүктөрүнүн көп үстүнлүктөр жасалган. Алар өзгөчө жасалмасы жана даамы жагынан айырмаланып турушат. Кыргызстандын климаты мейлим климаттык алкакта жайгашкан. Түндүк аймактарында Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтары ысык мейлүү. Ал эми түштүк аймактарында Ош, Жалал Абад, Өткен областтары ысык тропикалык элементтери байкалат. Дан өсүмдүктөр жылуу климатты талап кылат. Орточо температура 10 градус Цельсийден 12 градус Цельсий болгондо жакшы өсөт. Ошого байланыштуу дан өсүмдүктөрү бардык жерде бирдей таралган эмес. Buğday, en erте arpa, andan keyin qara buğday, akırında buğday bıçak. Burada көп учурда жаздык buğday айдалса, азыр көбүнчө күздүк buğday айдалат. Кыргызстандын айдоо аянттарынын 65% buğday келет. Чүй, Талас өрөндөрүндө, Нарын, Ысык көлдүн борбордук жана чыгыш бөлүктөрүндө, Нарындын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абаддын облустарында тоо этектеринде эгилет. Бирок Кыргызстандагы buğday калкты толук камсыздан албагандыктан Россия, Казакстан жана башка өлкөлөрдөн импорттолот. Арпа Кыргызстанда buğday сыяктуу эле жаздык көздүк арпа өстүрүлөт. Будайга караганда суукка чыдамдуу келгендиктен тоо этектеринде, араларда бийик толуу өрөндөрдө өстүрүлөт. Атап айтып кетсек, Нарын, Ысык көл, Ош, Жалал Абад областтарынын бийик толуу аймактарында эгилет. Арпанын жарпы аянты айдоо жердин 70% ашыгынан эгилет. Жүгөрү ысык климатты жакшы көрөт. Тагыраак айтканда 18-25 градус Цельсийде жакшы өсөт. Суукка туруштук бере албайт. Ошондуктан Кыргызстандын бардык эле жеринде баша бербейт. Кыргызстандын жайы ысык, узак болгон Чүй, Жалал Абад, Ош областтарында жакшы өсөт. Жарма, Максым, ысык күндөрү даярдалуучу Кыргыздын серкитүүчү улуттук сундугу Кыргызстандагы арпа, жүгөрү же buğdayдын талканынан даярдалат. Кыргызстандын облустарында көп өтө ысык күндөрү көп ичилет. Дан эгиндеринен жасалган Кыргыздын улуттук баалуу суусундуктары Максым жана бозо. Максым жасоодогу эң негизги азык болуп талкан. Талкандан көп нерселер жасаса болот. Максым, кара жарма жана көйлөгөн талкан. Кантип жасалат? Чийки дамды тазалап, сапырып, кызаңга коруп алабыз. Тегирменге тартылуучу талкандык арпа анча өткөрө курулбайт. Андан соң согу белек менен көйшөлөт. Аны тегирменге алып барып, майдалап талкан кылып алабыз. Тегирменге тартылуучу Кызыктуу фактылар. Табылды эки бирти 1992 жылы үй шартында 80 литр максым жасап сатыга чыгарган. Ошондон кийин Шорой фирмасын негиздеген. Ал тургай Кытайда жарма жасоо боюнча завод ачууга аракет кылган. Бирок ал Кыргызстандан айырмаланып, балким ал жактын соосу башкача болуп калган деген ойго келишкен. Мурда биздин ата бабаларыбыз талканды жарбычакка тартып, майдалап талкан кушкан. Жарбычак соксок белек бүгүнкү күндө колдонулбайт. Бул бакта табигый дан эгиндеринин пайдалуулугу мурдагыдан да маанилүү. Улуттук суусундуктар ар бир дастарканга туура келет. Биздин ата бабаларыбыз тарабынан кастыкталган сауттуу даам татымдарда эч ким эчтеке бере албайт. Жарма
максым салдардын патент жана ар бир стандарты пайдалуу. Байыркы маанисинде бул сөз Новой тилинде ярма, Карачай болгар тилинде жарма, монгол тилинде болсо зарам түрүндө кездешет. Махмуд Кашкаринин маалыматында болсо бул сөз ярма, юбка маанисинде берилген. Элдик ооздеги маалыматтар боюнча бул сөз Боронбай бидин кезинде Ысык-көл өрөөнүндө бактарактар тегилип, арпа, таруу, буудай айдала баштаган. Бул ошол кезде эле жарма ачыктала баштаган дегендик. Нарын менен Ысык-көлдө жарманын ачыкталганын максым дешет. Калган 5 областта болсо ачыкпастан кайнатылган жармага айран, сүймө кошуп ичишет. Азыркы учурда ден соолугубузга зыян алып келчү суусундуктардан, азыктардан баш тартууга аракеттенишибиз керек. Ата мекенди көндүрүшкө салым кошуп, улуттук тамак аштарыбызды жайылталы. Анткени бул биздин мурас, бул биздин тарих. Ар кандай жана ар кайсы маданияттарда колдонулат. Алар буудай, кара буудай, жүгөрү, арпа, суу жана күрүч. Жарма жасалган суусундук талкан, арпа, буудай же жүгөрүдүн куруу, жаргылчакка же тегилменге тартылган акша. Керектүүлчү азыктар: суу 4-5 литр, талкан 200-300 грамм, тоң май 1 аш кашык, un 1 аш кашык, туз татымына жараша. Жасалуу жолу 1 аш кашык унду майга куруп суу куясыз. Кайнарга жакын бөлөк кылбай, талкан салып, 1 аз кой болгончо бир калыпта жааган отто кайнатып быштырып аласыз. Быштын жармага ак айран, сүзмө катыктап, суусундук катары ичилбесиз болот. Жарманын пайдасы: буу тобунда витаминдер бар, зат алмашууну жакшыртат, жарма төмөнкү минералдарга бай, магний жүрөк булчуңдан чындап стреске туруштук берүүгө жардам берет, темир кан айланууну жакшыртат, цинк эмчекти бекемдейт жана теринин абалын жакшыртат. Жармалар өсүмдүк белокторуна бай, бул булчуң кандардын өз калыбында кабыл келтирүүнө жана жалпы организмдин функциясына жөнгө салууга жардам берет. Бозо дан азыктардан жасалган суусундуктардын бири бул бозо болуп эсептелет. Мен бул бозонун жасоо ыкмасы жөнүндө айта кетейин. Бозону жасаш үчүн уун, жүгөрүнүн шагы, ачыткы жана бир аз un керектелет. Түбү калың кургак казанды алып, унду кызылына чейин куурабыз. Куруп чыккандан кийин анын үстүнөн өтө көп кылбай, өз керектүү өлчөмүндө суу куябыз. Ал сууну кайнатуу керек. Кайнап чыккан сууга жүгөрүнүн шагынан четинен кошуп баштайбыз. Жүгөрүнүн шагын толук кошкондон кийин ошол суусундукту дагы 30 мүнөт жакшы кайнатабыз. Кайнап чыккан суусундукту да муздатуу керек. Анын температурасы болсо бөлмөнүн температурасынан бир аз жогору абалында болуш керек. Андан кийин уут салып, аябай жакшы бардык жака тегиз болуп тарагандай кылып аралаштырып, анын үстүнөн ачыткы куябыз. Ачыткы куюп 15 сааттан 1 суткага чейин жууп кармоо зарыл. Ачып чыккан бозону элек менен коюу катмарын өзүнчө сузуп алып, даамына жараша кумшекер же туз салып ичсе болот. Бозо туура даярдалса, даамдуу жана эң башкысы пайдалуу. Бозон пайдасы: бозо углеводдорго жана глютендерге бай. Витаминдери B1, B2, B6. Ал денеге энергияны берет, картаюунун клеткалары камсыздалат. Бозодо протеин жана минералдар бар. Өсүмдүктөргө жасалган суусундук максым. Максым менен күнүгө 3 күн кол менен салыштырып, канча чогулторду карап көрөт. Арпа дан өсүмдүктөрүнө кирет. Максым арпа талкандан жасалат. Азыркы учурда баардыгыбызга белгилүү болгон Шоро компаниясынын 1 литр максымы 90 сом турат. Эгерде бир адам бир күндө 1 литр максым ичип турса, анда бир айда 2700 сом коротот. Айрым адамдар кова ичүүнү өнөкөткө алышкан. 1 литр кова 120 сом турса, бир күндө бир адам 1 литр кова ичсе, анда бир айда 3600 сом коротот экен. Эгерде кованын ордуна Шоро фирмасынын максым ичсе, 900 сом үнөмдөйт экенбиз. Ал үй шартында жасалган максымды карап көрөлү. Ал эми мен үй шартында жасалган максымдын керек нерселерин айтып берейин. Бизге 1 литр максым жасоо үчүн чай кашыктын тегине койдун майы, 100 грамм талкан, 200 грамм ачыткы жана экинчи сорттогу 1 чоң кашык карабун керек келет.
1 килограмм талқан базарда 40-45 сом тұрады. 1 литр масынға 100 грамм кетеді. Демек 1 килограмм талқанымыз 10 күнге жетеді. 3 килограмм талқан болса 1 айға жетеді. Башқаша айтқанда 120-125 сом тұрады. Демек болжам менен 1 айға масын жасау үшін 300 сом қоротылады. Шора фермасынан алған максымдың бағасы 1 айда 2700 сом болса, өзіміз жасаған максымдың бағасы болжам менен 300 сом шықса, анда 1 айда 2400 сом үнемділік екенбіз. Максым арпа, жүгері жана буылдайын таңдалма сортынан жасалады. Ден соолукту чыңдоочу жана сергүүчү сусун. Бағасы болдан кейін ары бир өзүбүз максат жасап жүрсек, бизге пайдалуу болот экен. Oğuz denizden, Maksim'dan, Jarmadan. Dan degen dan emes mi? Kırgızdın dandan жасалган тамактары нече түрү алдыбызда турат? Нан, борсок, чакчак. Келген жигиттер колго суу куюп бата алгыла. Мен суга. Антайып талашпагыла. Азыр сен куй, эртең кийин сен куясың. Макулбу? Бактылуу бол. Kırgızdın ultuk tamağı 5 parmak.
тарткылар. Кудайга куймылчакты тарткылар. Аксакалга жамбашты тарткылар. Андан кийинки кудайга жамбашты тарткылар. Калганын катары менен тарткылар. Түндүк бул кыргыз элинин сырткы дүйнө менен байланыштыруучу терезе. Бул бийиктиктин, улуулуктун символу. Бул биримдиктин символу. Кыргыз элинде 40 деген сандын өзгөчө орду бар. Кереге, кыргыз элинин басып өткөн жолун татаал түзүлүшүн чагылдырган символ. Төп, мысы урматтын, жашоо жыргалдын символу. Босого, бул өмүрдүн ийгиликтүү башталыш символу. Ар бир иш босого сыяктуу чектен башталат. Ашкана, бул күч кубат азыктануунун символу. Очок, бул тиричиликтин, жашоого күрөштүн символу. От, бул адамдын жан дүйнөсүнүн тескери энергетикасы бар касиеттүү дүйнө. Бешбармак. Кыргыз бешбармагы кыргыз элинин маданиятын, салтын жана дүйнөгө болгон көз карашын чагылдырат. Казанга согуюлуп, алгач кар жинип, андан соң калган жириптер салынат. Камчыга төшүсүнө күн көрүлүп, аягында баш салынат. Устан анасынан кар жиник жигиттин бири колдоосу деген шартта жигитке гана тарткылат. Жигит бири Шаймердин колдоосу деген ниет менен сөгүн таза мүлжүп аны илип коюшкан. Ал эр жигитте ар кайсы кырсыктардан сактап турат деген ишеним болгон. Баш отургандардын эң сакалдуусуна тартылып, ал оз тийген соң үйесин уулуна берет. Кыргызда эң симметриялуу түрдө келген элдин баарына туура бөлүнгөн. Бул кыргыз элинин туура бөлүнгөн. Эшикте иш кылган күндү да куруп кол койгон эмес. Күн жигит тартылбайт. Ал азыр кызмат кылган келиндердин энчиси болуп эсептелет. Бешбармак бул жөн гана тамак эмес. Анын философиясы тамактын өзүнө караганда артында чоң мааниге ээ. Мисалы, бул тамак кыргыз элинин маданиятын, салтын жана дүйнөгө болгон көз карашын чагылдырат. Берүүнүн жылуулук, өткөрүмдүүлүк, конвекция, мурдануу ушул үч түрү бар экенин билебиз. Ушунда мына ушул учурда казан жылуулук, өткөрүмдүүлүк жана мурдануу жолу принципинде жылуулук сууга өткөрөт. Ал эми суу конвекция жол менен сыйт. Башкача айтканда, ылдыкы бөлүмдөгү суу жеңил болуп калат да, конвекция боюнча жогору көтөрүлүп, ордуна оор музак суу келет. Ушул процесс биринчи жолу кайталанып, казандагы баардык суусуп айдалган албага жетет. Ал эми жылуулукка этке берилип, этти жумшартып берет. Казандагы суунун температурасы болсоганда буга айланып, сыртка чыгат. Бул процесс эттин салмагын азайтып, аны бугатат. Ошол эле учурда суу буга айланып жатканда эттин бетинде капкыча пайда болот. Бул капкыча эттин ичиндеги ширени сактап калууга жардам берет. Андан тышкары эттеги май жылуулуктун таасирин берип, эриген май этке жумшактык жана даам берет. Суунун ичиндеги баштайт. Качан гана суу ичиндеги аба көбүкчөлүгүнүн басымы сырткы атмосфера басымына теңелгенде кайноо башталат. Ошол багалдык аткарганга чейин сырттан жылуу бөлүп токтотпой, отту күчтөп жабыш керек. Ал эми кайноо башталгандан кийин отун газга салып, сырттан жылуу бөлүгүнү азайтабыз. Себеби кайноо учурунда буулануу интенсивдүү жүргөндүктөн бул процесс энергиянын жутулушу менен башталат да температура жогорулай болуп, турактуу болуп калат. Кайноо температурасынын турактуулугу дагы эттин жумшак бышынан шарт түзөт. Суунун кайноо температурасы эттин бышуу убактысы жер шарынын баардык жигиттеринде бирдей болбойт. Бул атмосфералык басымда көз каранды болот. Нормалдуу атмосфералык басымда суу 100 градус Цельсийде кайнайт. Башкача айтканда, ушул температурада көбүкчөнүн ичиндеги басым сырткы атмосфералык басымга теңелет. Ал эми бийик тоолуу райондордо атмосфералык басым төмөн болгондуктан кайноо температурасы да төмөн, суу бат эле кайнайт, бирок эт кеч бышат. Мисалы, Бишкек шаарында 100 градус Цельсийде кайнайт. Пойлин эти 2 саатта пышат. Ал эми суунун температурасы ар бир 300 метр көтөрүлгөндө 1 градус
Т барабар 100 градус Цельсий кемитилген H+300 формуласы менен Ат-Баши районундагы суунун кайноо температурасын табалы. Ар бир 12 метр бийиктикке көтөрүлгөндө атмосфералык басым ичирейет. Жогоруда формуланын жардамы менен суунун кайноо температурасын тапсак 92 градус Цельсий чыгат. Демек бул райондо суу 92 градус Цельсийде кайнайт, ал эми эт болсо 3 саатта бышат. Бийик жерде атмосфералык басымдын аз болгондуктан эки себептен эркин бышчы кечилмейт. Биринчи, төмөнкү атмосфералык басымда кайноо температурасынын төмөндөшү. Экинчи, кайноо температурасынын төмөндөшү менен суунун молекулаларынын ылдамдыгы азайып, этке берилүүчү жылуулук көтөрүмдүүлүктүн азайышы. Мына ушул эки себептен улам Ат-Баши районунда койдун эти 3 саатта бышат экен. Анда бийик тоолуу райондордо эттин тез бышыруу жолдору кандай? Аларды көрсөтүп көрөйүн. Биринчи, казанды капкак менен бекем жабуу керек. Эмне үчүн казанды капкак менен жапканда кайноо температурасы жогорулап, эт тезирээк бышат? Мультиварканын мисалында түшүндүрүп берели. Мультиварканын капкагы жыртыксыз болуп жабылат. Ал герметикалык болот. Бул учурда температуранын жогорулашы менен капкактын астындагы буунун тыгыздыгы жогорулап, ал жердеги басым да чоңойот. Буунун басымы 1,5 атмосферага жеткенде суунун кайноо температурасы 100 градус Цельсий болбой 125 градус Цельсийге жетет экен. Ошондуктан капкагы бек жабылган идиште тамак тез бышат. Экинчи жолу тузду эрте салуу. Казанга суу куюп, бетти салып, от жагып баштаганда эле тузду салуу керек. Тузду суу диффузия кубулушу боюнча эттин составына кирип, бетти жумшартат. Үчүнчү, кайнап жаткан казанга жуулуп тазаланып, ботко катталып, аябай ысытылган ташка туз салуу. Алардын кошумча жылуулугу этке берилип, бышуу убактысы азаят. Жыйынтыкта эт бышкырдагы төмөнкү физикалык процесстерди изилдедик. Жылуулук өткөрүлүү, конвекция, булануу, кайноо, турдануу. Менен 20-25 килограмм болот. Ал эми бышкандан кийин салмагы 4-5 килограммга жоготот. Сөзүбүз кур болбош үчүн жаңы сойылган койдун бир санын таратып көрдүк. Ал саны 3 болот экен. Жото жилик, жамбаш, кашка жилик. Ал санын салмагы 3,7 килограмм болот экен. Койдун чийки эти болуп Койдун жамбашын үйдөн да тазалап тартып көрдүк. Биринчи тартылган жамбаштын салмагы 1 килограмм 540 грамм чыкса, экинчи тартылган жамбаштын 1 килограмм 493 грамм чыкты. Экөөнүн салыштырып карасак, биринчи чоңураак жамбаш чоңураак койдуку. Ал эми кичирээк жамбаш токтуп ортуку деп ойлодук. Себеби анын кесими кичирээк экен. Эти бышкандай салыштырып карап көрсөк, бышкандан кийин чоң койдун эти 1 килограмм 105 грамм болду. Ал эми ортуку болсо 1 килограмм 41 грамм болду. Чики эттен бышкан эттен салыштырып карап көрсөк, чоң койдун эти 430 грамм болду. Ал эми ортуку болсо 452 грамм жокто. Койдун этинен бешбармак жасоо үчүн аны ысууга бышырып, сөөктөн ажыратып, ал сөөктү таразага тартып көрсөк 105 граммды түздү. Койдун эти ичеги болжол менен 25 килограмм болсо, бышкандан кийин 7,5 килограмм жоготуп, 17,5 килограмм бышырылган эт калат. Ал эттин 5 бир бөлүгү сөөк болсо, ал эттен бешбармак жасоо үчүн сөөктүн ажыратсак 14 килограмм накты эт калат. 14 килограмм бешбармактан 14 килограмм эттен бешбармак жасоо үчүн бизге 14 килограмм этке 4 килограмм камыр кетсе, анда бизде 18 килограмм бешбармак болот экен. Bir bolsa bolжол менен 200 грамм болсо, анда 18 килограмм бешбармак 90 адамга жетет. 2018-жылдын 1 мартында Бишкек шаарында Ак Калпак түбүнө карата салмагы 1464 килограмм болгон бешбармак даярдалган. Мындай көлөмдөгү тамак үчүн 150 литрлик 12 тазан орнотулган. 650 килограмм турган эт жана 700 килограмм кесме. Ал күнү бешбармактан тышкары 117 метр чучукта даярдалган Гиннес рекорддор китебине кирилген. Гиннес китебине кирген 1464 килограмм бешбармак канча адамга жетет эсептеп көрүлдү. Bir adamda 200 грамм бешбармак турган келсе, анда 1464 килограмм бешбармак 7320 адамга жетет. 7320 адамга жеткири койдун этинен бешбармак жасасак, анда канча койсун
Sayışımız gerek ekan, ошону эсептеп көрбөйлүбү? Bir koyda boğucumuyla 18 kilogram işbirağım çıksa, anda 1464 kilogram 18 kilogram sizin bir koy biriktirildi eken. Ova 81 oyun etine 5 parmak tasau için 1134 kilogram et, jana 324 kilogram kesmek belirtilmedi eken. Kırgız elin Kızılzar sıfırlağın doğu ödünüşünü Kazak'ta çıkardı dayandılar. Алайда бузулбай күч кубат берүүчү өзгөчө тамаш көрсөтүлгөн. Кыргыз элинин гүлазытын бир каш сууга эзип алса, аябай күчтүү болгондон биринчи экинчи тамакты жегенде болот. Ошондой эле гүлазыт узак жылдар бузулбай сүйүмдүү тамак. Гүлазыттын даярдоо технологиясы өзгөчө. Аны казанга сала коюп, башка эттердей бышырбайт. Аны 4-5 саат жакшылап бышырып, көлөкө көзүнө уратып, акпа же упай тапкан аралаштырып кошуп жашайт. Turkish national dish pishparma. Hello friends. Hi friends, what are you doing? I'm cooking pishparma for Culture Day. Don't you remember? Yes, I do. I've heard a little about pishparma, but I've never tried it. What kind of food is it? Pishparmak is our Kyrgyz national dish. Eaten with hands. Therefore it is called which means 5 fingers. It sounds interesting. I've heard that it contains far too much meat. Yes, you're right. The main ingredients of dish are lamb, mutton, beef of horse meat, a few onions, and one is enough for chip sauce. Then for the dough, we need flour, some salt, some water, and an egg. Are only these ingredients enough to make pishparma? Yes, but if there isn't enough meat, pishparma is not delicious as it should be. Okay, how long does it take you to prepare it? First of all, we need to cook our meat with some salt in water for 2 hours. Then we need to prepare our dough from egg, flour, some salt, and some water. How do you make dough? I take a not so big bowl. I fill a little flour in it, break 1 egg, little salt, and add them to the flour. Mix all of them with water. I leave this dough for 10 or 15 minutes. Then I take a roller pin, roll it out and make it sing. I sprinkle it with flour and roll it, then cut it into small pieces. After making noodles from this dough, we cook them in meat broth for 5 minutes. Yes, you're right. After cooking the meat, take out it and cut it into small pieces. Then we finally chop the meat, mix with boiled noodles, then spice with chip sauce on a big round dish. Chip sauce, which is chopped onions cooked in broth with some salt and some pepper, gives unique flavor to our dish and make it tasty. Taste and enjoy. Wow, it sounds like a tasty dish. I'm looking forward to trying it. Yes, we cooked pishparmak in our school kitchen and it was delicious. Omin. Ettesiriz keng belgilesi. Toyuңар жакшы болду. Аман эсен болуп өттүңөр бизге. Рахмат силерге. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин автобустан сиз дагы бизге конок болуп бергиле. Эмкиде келсеңиз, бир эмес, 2 кой соебуз. Omin, мактуу.
рахмет. Ар бир кезектеги иш-чарасына күбө болдуңуздар. Бул иш-чара менен биз сиздерге бир балдарга толуккан ушул Кыргыздын наркотикасына сиңирген иш-чараны толук өткөрдүк деп айта албайбыз. Бул бир нече сериядан турат. Эң негизгиси ошо биздин балдарыбыздын бир аз болсо дагы түшүнүк алып, сиздер үйдөн айтып аткан нерсени биз бул жакта дагы бекемдеп, башкача айтканда ар бир окуп аткан предметтердин чегинде көрсөткөнгө аракет кылдык. Бул иш-чара жөн эле формалдуу өтпөстөн бир нече мугалимдердин күмөн түйшүгү менен ишке ашты. Мунун ичиндеги алып аткан ар бир маалымат, кылып аткан бийлери өзүңүздөр көргөндөй биздин миссиянын өзүндө ар бир баланын талантын тандап алуу эмес, ар биринин талантына ошого аракет жасайбыз. Башкача айтканда бийлеп аткандарында, сүйлөп аткандарында бир бала да четте калбайт. Сен сүйлөй албайт экенсиң, сен токтоп тур, сен бийлей албайсың, сен бийлебе деген эч бир жерде чек коюлбайт. Ошондуктан мен ишенем, сиздер муну туура эле түшүнүңөр болуш керек. Бизде профессионал бийчилерди бийлетип койсок деле болот, бирок биздин ар бир баласын бийлеген көзүбүз укмуш эле көрүнөт. Кылып аткан, сүйлөп аткан, бийлеп аткандарды көргөндө биз үчүн өзгөчө бир сезим калтырат. Анткени креатив талим билим берүү комплексинин тарыхындагы эң алгачкы биринчи класстагы окуучулар болчу. Ошондуктан булардын канчалык көз алдыбызда чоңоюп келатканы, сүйлөгөнү, булар ооба албетте тентектик кылат. Ар бир учурда, кээ бир учурда ойношот, балалык сезимдер менен ар түрдүү кызыкчылыктарды кылат, бирок керемет нерсе. Билбеймин, булардын ар биринин кылып атканы, сүйлөп атканы силер үчүн өтө эле жагымдуу болду болуш керек. Анткени биз мугалимдер өзүбүз эзилип, жалынып, ушулар жылып кетпесе экен деп белгилүү бир деңгээлде өзүңөрчө маңгемелешүүгө бир чек таштадык болуп болуш керек. Анан бул жердеги жасалган нерселердин баардыгы мен жана айтып атпаймынбы, бул жерге сабак берген 22 мугалим болсо ар биринин эмгеги бар. Математика өзүнчө, физика өзүнчө, химиясы, биологиясы, тарыхы, географиясы, кыргыз тили адабиятынан алган эмес, технологияда мына азыр бул жерде жиликтер туруп атат. Бул ошо жиликтерибиз жөн эле жиликтер эмес болчу. Чынын айтканда, ошол жамбаштай кылып жасалган мынакей кадимкидей кылып, бул атайын катылып, биздин Малик Шамудиновичтин жасаганы. Муну ошо бара-бара суу кан тартууну азыр жалпы жолунан айтып кетсе, бара-бара булардын канына сиңиребиз. Мүмкүн кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, а эмне кереги бар, жей берсе болот да деп. Жок, бул белгилүү бир деңгээлде улуттук каада салтты билүү, булардын кичинекейинен баштап эгерде жан дүйнөсүнө сиңире турган болсо, силерге карата жумшак мамиле, башкача айтканда мээримдүү, үйүмдүү мамиле ушунун негизинде ишке ашат. Билинбеген менен бул майда нерсе көргөнү менен бул балдардын жан дүйнөсүнө өтө чоң таасир этип атканын көрүп атасыздар. Мына ар бир эттин составын, нандын составын, кымыздын составын айтуу менен ошол жердеги элементтердин баардыгын, анын биологу канча, курамында эмнелер камтылгандыгын химиктер жөн эле туруп отурбастан, айтпастан ушул жерде айтып берип атат.